Маалыматты тактабай туруп, хайп кылган акмактар көп эле. Россиядагы сойку каналларды айткан балдарга эмпошниктер каналдарынан ар кандай кылып айландырып атат. Чынын айталы. Ал жерде алар кенен айта албаптыр. Силердин кайсыл жерде ошол иштерди алып барып атканыңарды билебиз, антебиз, мынтебиз дегенди алар кыздарга эмес, ошол бир сойку болуп иштеп аткан кыздарга эмес, ошолорду крышавать этип аткан Нида Черный, мындай бир эс акылынан айныган Чубак устаз айткан тозоктун төрүнө барасыңар да ошондой акмактардычы. Ошол эркектерге айткан. Силер кайсыл жерде экениңер, кайсыл телеграмдарды иштетип атасыңар, биз ошону билебиз. Бир күнү кармап алып туруп ошол ишти жасабай тургандай кылабыз деп айтып атат ал балдар. Анан бул жерде эмнени айтып атат туугандар? 14-15 жаштагы бойго жете элек. Бул жерде бир тиричиликтин ордугунан же болбосо бир мындай бир намысы жок агалары, намысы жок ата-энелери жиберип, ал жерде ошондой акыбалга түшүп калып атыптыр да. Түзмө-түз айтып атат. Ошол жерде мындай бир туура эмес иште кабыл болуп калган кыздар жазып атат. Алар эмне кылып алып барат экен? Мындай бир үйдү жыйнаш керек же дагы бир бала караш керек деп алып барып туруп, анан аларды азгырат экен. Сен бир күн отуруп бир 2000-3000 тапканың жакшыбы же 1-2 саатта 5000 тапканың жакшыбы депчи. Бойго жетерек жаш кыздар ошол нерсеге алданып, көптөгөн кыздар мына ошол бир туура эмес ыплас жолдорго түшүп атыптыр. Мына ошол нерсени айтып атат. Кээ бир эмпошниктер каналдарынан айтып чыгып атат. Аларды МВД кармаптыр, Черныйга салыптыр. Черный порный жок эле, таптаза эле Россияда эмгектенип жүрүшөт. Элчилик менен биргеликте, элчилик менен да барып туруп сүйлөшүп, бүт барын тактап көрсөтүп берип атат. Анан аларда фактылар да бар. Кайсыл телеграмда иш кылып атат, кандай иш кылып атат, андай мындай деп. Азыр ошол сүйлөгөн балдарды айтып атат, биздин үстүбүздөн аларды крышавать эткен намысы жок арсыздар чалып мындай коркутуулар да болуп атат депчи. Алар мыйзам түрүндө сөзсүз алар каралат. Элчилик да иштейт, биздин бул жактагы органдар да карайт дагы, аларды сөзсүз жоопко тартат. Ошондуктан мындай бир кээ бир хайп кылып, ушундай бир маселени айландырып аткандар силер мындай ал жерде кандай кырдаал болуп атканын билбейсиңер. Ошого мындай ал жерде көптөгөн наркотика менен кармалып кетип атат. Жаш өспүрүмдөр, уул болобу, кыз болобу, клуб-мулуптарга барып, наркотикалык бир жерге бекитип, антип минтип кармалып, камалып кетип аткандар. Ошондой бир ыплас жолдорго түшүп кетип аткан случайлар көп. Арсыз, намыссыз ата-энелер, арсыз, намыссыз ага инилер бойго жете элек кыздарды же болбосо мындай бир акылга толо элек кыздарды жиберип аткандар, силер мындай бир үйдө кенен отуруп тамак жегенге акылуу эмессиңер. Ал жактагы кырдаал боюнча да азыр кененирээк Рустам агабыз өзү түшүндүрүп берет. Маалыматты тактабай туруп, хайп кылган акмактар көп эле. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Кечээ күнү биз ушул жаман жол менен акча тапкан эже карындаштарга кайрылуу кылганбыз. Ал жерде жалпы аял затына тиешеси жок. Аялдарды сыйлайбыз, урматтайбыз. Ал жерде биз ошол аялдарды иштеткен, жаш кыздарды алдаган, анын артында дагы өтө крышалар, анын артында дагы өтө ондай адамдар бар экен. Ошолорду биз чагылдырып, тартып чыгарабыз деп эскертүү катарында айтканбыз. Бул жерде биз туугандар чындыгында өтө күйүп атабыз. Бул жерде силер билбейсиздер, кээ биркилер билбейт. Бул Москвада ушул Россияда жүргөндөр билет. 14 жаштагы, 15 жаштагы келип кыздар чындыгында ушундай болуп атат. Бирок бул нерсени ошол Кыргызстандагы ата-энелер кичине болсо да көзөмөлгө алып койсун. Кызыңыздар ошол эмне менен акча таап атат, эмне кылып жүрөт, ошо тактап коюңуздар. Бир аз болсо дагы коркутуп коелу, ушул нерседен токтоп калсын деген ошол максатта тартканбыз. Анан ал жерде биздин деле акылыбыз бар, динден эле түшүнүгүбүз бар. Аларды чагылдырып, тартып, интернетке чыгарып, уят кылып, абизин ачып, андай нерседен алыспыз туугандар. Бизде дагы акыл бар. Бизде ошол МВД өкүлчүлүгү чакырды, ошол жака бардык, ошол жактан түшүндүрмө берди. Силердин бизде ошол коопсуздугуңар керек, этап болгола ошол закон боюнча ишти кылгыла, бир маалымат ошол бизге жеткизгиле деп ошол полицияларга жеткизгиле деп ошол боюнча түшүндүрүп айтып, ал жактан бир жаштан чыктык. Анан ал нерсени балдарды кармап кетти, балдарды камап койду, балдар мындай деп ошол өтө тарап кетти. Бул видеодон хайп жасап, просмотр топтоп эле койгула. Бул жакта биз талкуу кылып, болбогон маселени талкуу кылып отурабыз, ал жакта ошол 14 жашта, 15 жаштагы дагы иштеп атат. Аллах таалам баарыбызга ыйман берсин, ынтымактуу болойлу, ар дайым кыргыз элиши биримдикте болойлу. Биз ошо жүрөктө ойгон маселени көтөрүп чыктык туугандар. Чынды айтайын, бирок мында колдогондор, молодецтиңер ушул нерсени көтөрүп чыктыңар деп жазгандар өтө көп болот. Буну кимдер жазды? Буну акыл эси барлар, билими барлар, түшүнүгү барлар, түшүнгөндөр гана жазды. Анан түшүнбөгөндөр, жаш балдар, жанагы илими жок, билими жок, жалаң ошондойдо деңгээлин көргөзүп коет да, хайп кылып андай кылыпчы. Ошо туугандар болгондор.